Assalamu alaikum. Мергендер, кыргыз эли, жакшытарбы, жакшы турасыздарбы? Мынакей бүгүн Ошардын мергендери Баткен шаарына келип жем чачуу эстафетасын улантып жатабыз азыр. Мынакей Кудай кааласа. Дайын келдик жем чачууга. Эми хейтерлер үчүн айтып коеюн бир-эки ооз сөз. Кайра сасып бербеңиздер. Мынакей арпа, бир кап арпа алдык. Анан кекиликтерге баягы оор кар жаагандыгы үчүн жем жок. Анан интернетте окуп атабыз. Жем чачып өздөрү атат дейт. Жем чачып атабызбы, жем чачпай атабызбы? Кандай кылбайлы? Азыр сезон ачык пока. Бүгүн 12 январь. Сезон бүтүшүнө аз калды. Эми кечке ат өрбөстөн багып дагы коюш керек да. Эгер бакпай турган болсоң, кекиликтер ачык өлөт. Не болот? Ачык өлөт. Анан булар өздөрү тамак таап жейт дейт шумалга чейин. Кар оор түшкөндө жем жок, арыкта өлөт булар. Айылдарга түшүп атпайбы кекиликтер? Жем жеген. Айылда деле адамдар кырып атышпайбы? Мындай айтканда да өлөт да баары. Ошон үчүн хотя бы жем чачып коюш керек. Ошо хейтерлер эми жакшы түшүндүрдүм деп ойлойм. Ошон үчүн туура кабыл аласыздар. Сасык сөздүн сүйлөштүн кереги жок. Бул жерде сасык сөздү сүйлө. Биринчи жемди чачып туруп, чисто өзүң охотник болбосоң, жемди чач, андан кийин сасык сөздөрүн сүйлө. Кандай деп коет? Клавиатурный боец деп коет го бизде баягы. Боецтергечи. Колунан бог дагы келбейт. Өзүнчө сынап коюшат. Уткузуп койду бир эле деп. Ошон үчүн көтөргүлө ушунчалык жаратылышка күйсөңөр, келип бир кап арпа алып, 2 каппы, 3 каппы чөнтөңөргө карап өзүңөр жеп койсоңор болот. Кийин жери жок. Охотниктерге айткыла, каерге себейин, ичине садака кылып коеюн жаныбарларга деп айткыла. Ошол. Ассаламу алейкум. Барыңарга ар дайым тынччылык каалайбыз. Мергенчилик бул шариятта дагы бар. Эми атпагыла дей турган болсоңор, атпага коюштун жолу жок. Атууга туура келет. Эми азыр эт жокпу деген сөздөр дагы чыгат. Не курсаң ачпы, дагы бир нерсе деген сасык сөздөр чыгат. Өткөндө бирөө жазган экен. Ачка болсоң мага айт. Мен сага бир нерсе берем. 3 килограммдан эт берем. Кааласаң ошону менен азыктанып ал дейт. Кекилик атпай, жаратылышты атпай. Мейли, мен билишимче группалар бар, WhatsApp группалар, ар биринде 257 адам. Кааласаң ошолорго полный айтам, эч ким охота чыкпайт. Акчаңды даярдай бер этке деген. Бизге халал эт даярдап беришиң керек. Уколдонбогон дегендей. Химикатталбаган. Бул жаратылыш не? Химикаттан кичине алыстоо, кекиликтерди атып тамактануу деген бул химикаттардан алыстоо. Бул жерде кекиликтерди эч ким укол сайбайт, эч ким бакпайт. Өз менен өз чоңоет, кандай болбосун. Ошол көп сүйлөп койсом кечирим сурайм баарыңыздардан. Кийин жери жок. Охотниктерге айткыла, каерге себейин, ичине садака кылып коеюн жаныбарларга деп айткыла. Ошол. Ассаламу алейкум. Барыңарга
ар дайым тынчылык каалайбыз. Мергенчилик бул шариятта дагы бар. Эми аппагыла дей турамысыңар. Аппага коюштун жолу жок. Атууга туура келет. Эми азыр эт жокпу деген сөздөр дагы чыгат. Не курсаң ачпы дагы бир нерсе деген сас сөздөр чыгат. Өткөндө бирөө жазган экен. Ачка болсоң мага айт. Мен сага бир нерсе берем. 3 килограммдан эт берем. Кааласаң ошону менен азыктанып ал дейт. Кекилик атпай, жаратылышты атпай. Мейли, мен билишимче группалар бар, WhatsApp группалар, ар биринде 257 адам. Кааласаң ошолорго полный айтам, эч ким охота чыкпайт. Акчаңды даярдай бер этке деген. Бизге халал эт даярдап беришиң керек. Уколдонбогон дегендей. Химикатталбаган. Бул жаратылыш не? Химикаттан кичине алыстоо, кекиликтерди атып тамактануу деген бул химикаттардан алыстоо. Бул жерде кекиликтерди эч ким укол сайбайт, эч ким бакпайт. Өз менен өз чоңоет, кандай болбосун. Ошол көп сүйлөп койсом кечирим сурайм баарыңыздардан.